Превью эмне экенин баары эле биле бербейт. Превью деп бул видеону сүрөттөп турган видеонун сыртындагы сүрөт. Мисалы бул же болбосо ушул видеонун сыртындагы сүрөттү айтса болот. Эми болсо бул видео эмне жөнүндө экенин түшүндүңөр деген ойдомун. Салам достор, силер менен мен Сыймык жана бүгүнкү видеомо кош келипсиздер. Ал эми бул видеомдо мен силерге меникиндей превью жасаганды үйрөтөм. Бирок азыркы учурда мен бул стилдеги превьюларды колдонбойм. Себеби мен анын сырын силерге айтып беремин да. Мындай превьюну жасаш үчүн бизге керектүү эки тиркеме бар. Алар PSDash жана Pixellab. Тиркемелерди көчүрүү үчүн описаниядагы ссылканы басыңыз. Ал тиркемелерден тышкары меникиндей превью жасаш үчүн керектүү материалдар камтылган пак бар. Ал пакта фондор, белгилер жана шрифттер бар. Ал эмне пак деген экенин билбесеңер, ал сөзгө түшүнбөй жатсаңыз, анда могу бурчту басып, ошол тууралуу видеомду көрсөңүз болот. Видеону баштар алдында силер каналга каттанып лайк басууну унутпаңыз. Унуткан жоксузбу? Унутпасаңыз анда мен баштадым. Алгач ирет Pixellab'га кирип, өзүбүзгө керектүү болгон текстти жасап алабыз. Текстти бүткөн соң PSDash'ка кирип, бир фонду алабыз. Фонду алган соң анын үстүнө могундай даяр белгилерди коебуз. Же болбосо өзүбүз деле жасап алсак болот. Андан соң видеого байланыштуу болгон сүрөттү коебуз. Текст алабыз да жана аны тууралап жайгаштырып алабыз. Биринчи текстти кандай жасасак, экинчи текстти да ошондой кылып жасайбыз. Мына достор, превью да жасалып бүттү, видео аягына келип жетти. Эгерде сиз превьюну видеонун сыртына кое албай жатсаңыз, анда могул бурчту басып керектүү видеого өтсөңүз болот. Эми видеонун аягында силерге айтарым, каналга атталып лайк басууну унутпаңыз. Силер менен мен Сыймык болдум, саламатта калыңыз.